Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Жабыркагандар көп. Ошто алдамчылыкка шектөө кызгармалды. Ноокат районунда жашырынып жүргөн жеринен Кадамжай районунун тургуну 1995-жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Ал 2023-жылдын март айында Ош шаарынын тургуну 1968-жылы туулган тааныш аялдын ишенимине кирип, банктык маселелерге байланыштуу банктагы 3 миллион сом акчасын ала албай жаткандыгын, аз күндө эсеби ачылса берерин айтып, жабырлануучудан 800 000 сом өлчөмүндөгү акчасын алып, ошол боюнча изин жашырып кеткен. Телефон номерлерин алмаштырып, кайрадан байланышка чыкпай койгон. Жабырлануучунун арызынын негизинде алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектөөгө издөө жарыяланган. Шектөөнүн Ноокат районунун аймагында жашырынып жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат алынып, маалымат тастыкталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 9-сентябрь күнү аталган райондун аймагынан кармалып келинип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын 4 тургуну ар кандай ири суммадагы акча бергендиги тууралуу милицияга кайрылышкан. Ошондой эле бул шектөөдөн Ош облусунун, Баткен облусунун көптөгөн жарандары, жабыркагандары тууралуу ыкчам маалыматтар бар деп билдиришти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Булак Суперкежи. Камабайбыз. Бразилиянын президенти Владимир Путинди өлкөсүнө чакырды. Бразилиянын президенти Лула да Силва кесиптеши Орусиянын президенти Владимир Путинди Бразилияга келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Да Силва Путиндин буга чейин чакырып алганын жана келерки жылы башка дүйнө лидерлери да Бразилияга келет деп үмүттөнөрүн белгиледи. Мындан кийин алардын баары Бразилиядагы G20 саммитине келип, тынчтыктын атмосферасын сезет деп үмүттөнөм. Биз музыканы, карнавалды, футболду жана конокторду жылуу тосуп алганды жакшы көрөбүз деген Да Силва. Өлкө эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү экенин эске алганда Путин Бразилияга кантип келет деген суроого жооп берип жатып, Да Силва орус президенти оңой эле келе аларын, анткени Путиндин Бразилиянын президенти катары коопсуздугуна кепилдик берерин белгиледи. 2023-жылдын мартында Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Владимир Путин менен Орусиянын балдар акыйкатчысы Мария Львова Белованы, украиналык балдарды өлкөнүн оккупацияланган аймактарынан депортациялаган деген айып менен камакка алууга ордер чыгарган. Бразилия Рим статутун ратификацияланган 120 өлкөнүн катарына кирет. Булак Суперкежи. Президент Жапаров кесиптик кошундар федерациясын сындады. Президент Садыр Жапаров 10-сентябрда Ысык көлдөгү Жыргалаң санаторийинин толук оңдоодон өткөрүлгөндөн кийинки абалы менен таанышты. Жапаров санаторийдин аймагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана башка кабинет мүчөлөрүнүн, фракция лидерлеринин, кесиптик кошундардын жетекчилеринин катышуусунда көчмө жыйын курду. Анда кесиптик кошундар федерациясын балансындагы курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкарып жатат деп кескин сынга алды. Акыркы 30 жыл бою федерация алгылыктуу иш кылбаганын, алардын карамагындагы курорт, санаторийлердин баарынын абалы начар экенин, көпчүлүгү менчикке сатылып кеткенин айтты. Кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы 284 объектинин 134-ü мыйзамсыз сатылганын кошумчалады. Мындан ары бул жагдайдын баары көзөмөлгө алынарын белгиледи. Башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип, мамлекетке кайтаруу боюнча ишти баштоону тапшырды. Министрлер кабинетине кесиптик кошундар федерациясы менен алардын иштөө принциптерин кайра карап чыгуу, санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди заманбап абалга келтирүү үчүн белгилешкен иш-аракеттердин планын белгилөө, ошондой эле жолдомолорду бөлүштүрүү принцибин кайрадан карап чыгуу табыштады.
Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, кесиптик кошуундар федерациясына жыл сайын мамлекеттен 600 миллион сомго жакын, акыркы 30 жылда жалпысынан 6,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2021 жылга чейин республикалык бюджеттин эсебинен жыл сайын 5 миллион сомдон балдар лагерлериндеги балдардын ден соолугун чыңдоого каражаттар бөлүнүп турган. Федерациянын жетекчилиги өз тарегине айтылган сынга жооп бере элек. Булак Азаттык. Садыр Жапаров менен жубайы Айгүл Жапарова Ленин округу боюнча шайлоодо добуш берди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 сентябрда номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатын шайлоодо добуш берди. Мамлекет башчысы жубайы Айгүл Жапарова менен бирге Бишкектеги номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш берди. Белгилей кетсек, номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоого 24 талапкер катышууда. Булак Серепкежи. Кытайда учуучу унаалар популярдуу болууда. Xpeng авто концернине таандык кытайлык Aero HT стартапы өзүнүн Xpeng X2 учуучу унаасын шаардык чөйрөдө ийгиликтүү сынады. Аппарат Чанша шаарындагы Сян дарыясы аркылуу учуп өтүп, 1,5 километрде 4 мүнөттө учуп өтүп, шаардын аянтына аман-эсен конду. Xpeng X2 жеңил салмактагы 2 орундуу октокоптер, 4 ротор бар, 4 колдун ар бир винттери бар, 2 кыймылдаткычты алып жүрөт. Бул бир кыймылдаткыч иштебей калса да учуунун коопсуздугун жогорулатат. Мындан тышкары аппарат өзгөчө кырдаалда парашют менен жабдылган. Чаншанын үстүнөн сыноо учуусуна чейин Xpeng X2 ар кандай шарттарда 4000ге жакын сыноодон өткөн. Азырынча анын максималдуу учуу убактысы 25 мүнөт. Бирок 2025 жылга карата массалык өндүрүштү баштоо пландаштырылганда автономия көбөйөт. Башка кытайлык өндүрүүчүлөр айрыкча Geely өздөрүнүн приоритеттери менен 35 мүнөттүк учуу баскычына жетишти. Ошондуктан Кытайда учуучу унаа технологиясы тез темп менен өнүгүп жатат. 2025 жылга чейин учуучу таксилердин сериялык модельдердин пайда болушу ири шаарлардын транспорт системасын түп тамырынан бери өзгөртө алат. Экологиялык жактан таза жана ылдам жүрүүчү унаалар көчөлөрдөгү тыгындарды жоюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Булак Назар Ньюс Кежи.